Men бүгүнкү сөздөн пайдаланып, мынау маселелер боюнча айтып кетейин дедим эле. Мына кыш келип абдан кыйын болуп атат. Бул мезгилдерде те алыскы райондордо белдерде абдан чоң кар жаап коюп, жолдор бөгөлүп калды. Мына Кынданын бели бар, тиги Атбашы районунда 70 сантиметр кар жааган. 70 сантиметр кар жаап, бийиктиги 3500 метр жерде машиналар ара өтпөй бериспей калды. Эми ошол эле аркы жайлоодо ар жагында 100 миңдеген, миллиондон койлор бар. Жылкылар бар. Ошо топостор бар. Анан биз сүйбөгөн кашкырлар бар да ошол жерде. Укмуштай. Мына ошон үчүн жанакы бүгүнкү күндөгү транспорт министрлигине поручение берип айтып койсоңор, ал комиссия түзүп иштеп атыптыр. Бирок ошого карабастан муну жанакы биздин финанс министрликке тыйынтып бербесе, ал жердеги эл журт катташпай калды. Себеби алар тиги Аксай тараптан Арпага келип, кайра бери келиш үчүн 200 километр ашыкты. Бул эл журт да. Ал жерде бирөө жарымы ооруп же операция болуп кала турган болсо, Кудай сактасын. Ушундай мезгилдер абдан көп болуп атат да. Ушуну карап көрсөңөр. Ал эми ошол эле мезгилдерде ошол жерде 957-чи ДИУ бар, 20-чы ДИУ бар. Ошолорду иштегиле деп кичинанча эметпесе, кышында көп болсо 5 жолу 10 жолу кар жайт. Эми 5-10 күн иштеп койсо эчтеке болбойт анданчы. Зато 360 күндүн 355 күнү жыргализм болуп жүрбөйбү? Ошондой эле мына кара кечеде мына көмүр боюнча. Ошол жерде бел бар кичинекей, кызарттан берини көстө келаткан. Абдан кыйын бел. Ошонун ар жак бетинде 13 машина авария болуп жатат. Бер жак бетинде поворотко келгенде 2 машина прицепем жатат. Мына ушулардын баарын караш керек. Себеби бияка Бишкекке келбей калган ошо кара кеченин көмүрүнөн шак эткенде 500 сом, 1000 сом айылдыктарга, жаңы конуштарга тийип атат. Чукулдай референдумда отасыңар. Мына ушул маселени карап көрсөңөр. Жанакы министрликтер, транспортто карап указание берип атат, бирок ошондо тактасаңар, бул балдар иштегенси атат, жаңы балдар болуп атат. Ушуну карап көрүңүз Ашырбек Мойдонович. Себеби кээ бир министрликтердеги балдарыңар той аштарда эле жүрөт, биз барып атабыз кейде. Тойлоп эмеледе жүрөт, жыргализм болуп. Министрлер иштебей эле. Мына ушул маселени тактап карап, өзүңүз тактап койгула. Анан бул деген оңой маселе эмес.